Маселен, сиз асыл тукум уyu багууну эңсеп жүрөсүз. Анан базарга же чарбага барып сатып алууну чечтиңиз. Базарда асыл тукум уйдун баасы сиздин короодогу кадимки уюга караганда 2-3 эсе кымбат. Мисалы, Симментал деген асыл тукум уйдун орточо баасы 350 миң сом, ал эми бир жумалык торпогу 60 миң сом. Бул дайыма эле сиздин капчыгыңызга туура келбеши мүмкүн. Мындай учурда эмне кылуу керек? Ооба, сизге эң натыйжалуу жана капчыкка үнөмдүү жолду сунуштайбыз. Ал үчүн аймагыңыздагы техник уруктандыруучуга кайрылып, мамлекет акысыз берип жаткан жасалма урук менен уюңузду уруктандырыңыз. Бул үчүн уруктандыруучу адистин кызмат акысына болгону 1000 сом төлөйсүз. Эми караңыз, 60 миң сомго асыл тукум торпок сатып алгандан көрө 1000 сомго уюңузду жасалма уруктандырсаңыз, жыл өтпөй төлүн аласыз. Пайдалуу экен? Анда кененирээк адистен жооп алабыз. 2025 жылы атайын бюджеттен 60 миллион акча бөлүнүп, 270 миң доза уруктук материал сатып алынган. Ал уруктук материалдар биздин климаттык шартка туура келген Абердин Ангус, Швиц, Симментал жана Галштина Фриз породалары. Биз 2025 жылы бардык райондогу ветеринардык башкармалыктарга ушул уруктук материалдар таркатылып берилген. Сиздер дагы райондук ветеринарлык башкармалыктардан ошол уруктук материалдарды келишим түзүү менен бекер урук жана азот ала аласыздар. Жасалма уруктандыруунун кандай артыкчылыктары бар? Жасалма жол менен уруктандыруунун артыкчылыктары ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алат жана сиздер сапаттуу торпок алганга бирден бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жасалма уруктар менен каалаган уйду уруктандырса болобу? Биз сатып алган уруктук материалдар геномдук изилдөөдөн өткөрүлүп, биздин шарттагы бардык уйлар көтөрө ала тургандай, мисалы түйүлдүгү кичинекей болуп, туулгандан кийин бат чоңое турган уруктук материалдар сатылып алынган. Уйдун күйүүсү келгенин кантип билсе болот? Малдын негизи күйүккөндө мал биринчи очередь малда овуляцияга болот. Овуляция бул мал тынчсызданып калат. Мал тынчсыздангандан кийин жем кашек жебей суу ичпей калган учур болот. Бирок андан дагы негизгиси болсо мурду терилеп, аркасынан ак суюктуктар алып калат, течка келип калат. Ошол учурда мал толук күйүнгөн болот. Күйүнгөндөн кийин болсо мал асылган учурлар байкалат. Вот ошондо толук күйүнгөн деп эсептеп урук салсак болот. Жасалма уруктандыруу боюнча фермерлер эмне дешет? Мамлекеттен берилип аткан жасалма урук көп эле пайдасы тийгизип атат. Буга чейин деле биз 4-5 жылдан бери осеменение кылдырып келатканбыз. Мамлекеттен берилип аткан урук мурункуга караганда 500-600 сомго арзаныраак. Бул жасалма уруктандырылгандан түшкөн торпоктордун баалары да жакшы болот.